Тирикчилик çok кичине тапсак бир кило анаяктан пыратта кылабыз, ол дагы жетпейт. Ол жашоодо же үй оңдой албайбыз, же тамагыбызга неме кыла албайбыз. Ошо жашоо үчүн үй берүүнү суранамын да. Себеби азыр мен жашоо өтүп 79-га кирдим. Карып калдык энди. Биз мына Баткен областынын Баткен районундагы Карабулак айылында жашайбыз. Ушул Карабулак айылында Мамасалиев Карим, Мамасалиева Сабриниса деген эжелерим бар. Келип жашап, иштеп, тирлигиңерди кылгыла деп ошо квартирага жайлап, квартирада деле жашап жүрдү, ишканалар, жатаканаларда деле жашап жүрдү. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү жана жалпы биздин катталуучулар, саламатсыздарбы? Бүгүн биз азыр Баткен облусунда жүрөбүз, ошо Карабулак айылында. Биз ушул айылга келгенибиздин негизги себеби өзүңүздөр билесиздер, ошол Батыр эненин 8 баласы бар экен. Ошол 8 баласынын 3-өө 3-топтогу майып. Тилекке каршы азыр ушул убакка чейин коомчулук аралаша албай, ошондой эле квартирага, ошол ижарага кирсе дагы ал жактан ошол башка адамдар менен тил табыша албай, аябай кыйынчылык туудуруп атыптыр. Бунун бирден бир себеби ошол укпайт дагы экен, сүйлөй албайт дагы экен. Эми албетте бул бир үй бүлөдөн 3 топтогу майып болсо, албетте бул аябай ошол үй бүлө үчүн аябай оор акыбалды жана оор жагдайды жаратат. Азыр биз сиздерге ошол Карабулак айылындагы ошол 8 бир тууган өскөн ошол үйдү толук түрдө тааныштырып, андан кийин ошол Садыр Нуркожоевичтен суранып кетет элек. Бишкек шаарынан ошол ГИКтен ипотекалык ошол курулуп аткан үйлөрдөн сизден ошол 3 комнат үй азыр ошол бул жакта сүйлөй албаган кызына сурап атыптыр, ошого беришиңизди суранабыз. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, ошо Карабулак айылында азыркы учурга чейин мисалы үй кошумча үй курууга 7 сотуктан ошо жер берилбейт экен. Ошо жергиликтүү бийликтин бул бирден бир шалакылыгынын себебинен деп айтсак болот. Анткени дегенде жогору жактарга кайрылып, ушундай адамдардын жашоо шартын түшүндүрсө, демек бул дагы оң жагына чечиле беле деген бир ойду айтып кетсек болот да. Андан сырткары бул жакта башка өндүрүш эч нерсе жок. Болгону ошол чычка улак менен десек дагы болот. Бир сан уй менен, ошондой эле 2 кой менен саналуу гана койлор менен. Анткени бул жакта кайрак жер дагы, сугат жер дагы жок экен. Болгону ошол тоо таштан жийип келген чөптөр менен малдарын багышат экен. Мына ушул үйдө жашайт экен достор. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Өтө деле заңгыраган бул жактагы байлардыкындай үй эмес. Карапайым айылдагы катардагы үйлөрдүн бири. Мына көрүп атасыздар. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Сиз коштасып болосузбу? Көрүнүшсүз боломун шетте. Карабулак айылында жашайбыз. Мына ушул Карабулакта эң кыйынчылык жашоо. Мына көрүп турасыңар, кол иштеп, анаяктан барып иштеп таап келе алсак, жашайбыз. Кыйынчылык менен жашап, мына үй жайларыбызда оңдоек десек, бир жерде иш жок. Балдар кичине иштеп келет, өзүнүн тирлигиге. Бул жашоодо кыйынчылыкта жашайбыз. Дагы эмне десем экен, мына ушул. Анан айылда негизинен көбүнчөсү тиргичилик эмне менен? Тирикчилик çok кичине тапсак бир кило анаяктан пыратта кылабыз, ол дагы жетпейт. Ол жашоодо же үй оңдой албайбыз, же тамагыбызга неме кыла албайбыз, эптейбиз, кыйынчылык эптеп жашайбыз. Биттеден сыйыр 4-5 мал карайбыз, ондан кашектерин анаяктан жийип келебиз. Жамгыр чачын болсо чөп жыйылат, жамгыр болсо чөм жок. Кичине тапканыбызды чөпкө чаптайбыз, балдарыбызга кылабыз, эптеп кыйынчылыкта жашайбыз жашаклар. Биздин Карабулак айылында ушундай кыйынчылык. Дагы кошумча суу, свет маселеси дагы эмне көйгөйлөр бар? Суу дагы быйыл Кудайга шүгүр кичине суу болуп калды. Кичи каттык жамгырларда селдер кетип, элге кыйынчылык тийген жок го. Кичине сел кетип неме болду. Эки жактан. Суу болсо кыйын. Жакшыма жерде бир балабыз иштейт дагы сууду убагында кранттан чыгарып турат. Сугат суу маселеси? Сугат суу кыйынчылык. Ол бир 15 күн, 20 күндө кичине агротузга суу алабыз. Шол. Ол дагы 20 күндө кегиче суусап күн ыстык болду быйыл, куруп. Кече селде кичине кыган агротуза жамгыр жаап, шамал болуп, макалары ушундай жатып калды.
Төртө тиктеген эгинибиз көрдүңөр ана şu 10 сотукте мына көрдүңөр үйүбүздүн кепетелерини, коңшуларыбыз баарыбыз бирдейбиз. Кыйынчылыкта жашайт кырлактын эли. Жүрүңүз эми ошо кошунаңыздын үйү менен азыр бул жакта кимдер жашайт ошол боюнча айтып берсеңиз. Şu yerде жаңы Мамасалиев Саврынса, Мамасалиева Саврынса, Мамасалиев Карим деген кошунабыз şu. Şu yerде жашайт булар балдары 8 баласы бар. Үчөөбү ошондой 3-группада. Кыйынчылыкта бичара энеси ыйлап жүрүп катта кылды. Мен келин болуп келген жылдан şu кыздар кичине де. Кулага шүгүр энди каттарлар, кулагы укпайт. Сүйлөй албайт, бирөө менен мынтип байланыша албайт. Жакшы мамиле кыла албайт. Буга энди кичине үй болуп өзүнчө бир жерге кичине ишке киргизип, анан ошо бир туугандары көзөмөл кылып турса, анан тирилик кылып кетет да. Онун башка айла жок. Эми мына атасы, апасынын көзүн тиргиде кичине бир үй кылып алганда өзүгө жакшы де кыз бала экен. Ушинтип Садыр Нуркожоевдун жардамы боюнча битте анта үй берип койгондо баары эл сүйнөтү деп шете коңшу колоңдору. Ошол энди биздин эмебиз. Канча жылдан бери кошунасыздар? Көп, бир 20 жылдан наракы болду мен коңшу келгениме. Ушунун балдары менен балдарым бирге өсүп катта болгондор. Айтсаңыз, сиз ошол 8 баланы кантип чоңойгондордун баардыгын өзүң күбө болуп көрдүңүз да, Чоңойтуп ушу энеси бичара наргылар го энди сүйлөй алат экен. Акыл эстери төгөккен иштеп, окуп, окуу жайга барып, неме болду. Мына сүйлөй албаган үчөөбү жүрөт, сүйлөй албайт, бергиси кызы турмушка чыкса, турмушка чыккан жери неме болуп, мына деп келип отурат, балдарыны бир жылда бир кеп коет күйөө бала. Келип кичине пул берип койт, бир бергени 2000-3000 пул берсе, мына шу уулу. Бул беле көрөбү, 2000-3000ге азыр бәткенге барып келе албайбыз. Барсак эле палан пул продукта баары жок, кымбат өзүңөр көрүп. Тиктеген ата-энесинин огороду ham шул. Шол жардам Садыр жардам сурагандары бичаралар. Кичине үйлөргө кичине жардам берип коюшун суранабыз. Азыр айылда жалпы адам саны канча? Жүрүңүз. Айылда 1200 кожолук бар. 1200 кожолук бар. Биз билгенде Анан айларын каттарып кетти да, суу дагы жетишпей, ушундай кыйынчылыкта жашайт да кырлактын эли. Жер берилбейт, же бир неме болбойт. Кичине мал пал кылсак, ого дагы чөп. Ошол менен мал чыга, өзүңөр көрүп, кичине тапканыбыз ошол пулубуз мал кашеге кетип. Өзүбүз деп десек, малыбыз деп десек, пенсияны кичине кошуп койгонун ham суранабыз. Садыр Нуркожоевка. Канчадан аласыздар пенсия? Мен 7500 алабыз. 7500 эрим 10.000 пул алат. Ол али биринчи группалыгыга. Дары дармейге эле кетет унун. Шол. Мен өзүм 7500 пенсия алам. Ол анан каяга жетет дейсиң? Неберелер бар, келин бар, үйдө балам бар. Балам азыр Россияга ишке кетти. Кичине агылдарыбыз оңдой эми эки жагымды кичине бир бала кылайын десе, иштегенге пул иш жок. Россияда ham иштесе айлык берсе берет экен, кээ бир жерде бербей коет экен. Кыйынчылыкта жашайт да кыскасы кырлактын эли. 2 жашар болду азыр. Ушул 2 жашардан бери келбейт, жардам бербейт. Бишкекте жүрөт, же ноокатта жүрөт, кызым барбайт азыр. Күйөө балага азыр ушул. Онан мурда бир келип кетип, ончо жардам бериши да азыр келбейт азыр. Анан ЗАГС алган эмес. Булар төлөгөндө мен метрге алып неме кылайын десем, ЗАГС жок экенде метрге берген эмес да, күйөө баланын номуга, фамилиясыга. Мен өзүм эле неме кылып алып, ошонун бери ушул өзүмдүн номумда жүрөт. Неберелерим бул. Азыр сиздин фамилияңыздабы? Неберелер. Анан ошол ЗАГС маселесini мисалы ошол никелеш тууралуу ошол мамлекеттик каттоодо ошо көлүк алабыз деп сиздер алгыла деп айттыңызбы кызыңызга? Мен айткам ЗАГС алгыладан неме кыла десем, алып бербедилер. Ошон үчүн кийин бул төрөп чыккандан кийин уже метрге алышка туура келди. ЗАГС жок деди, биз метрге албайбыз деди. Мен өзүм ному алдым. Күйөө балаңыз менен кызыңыз толук ошо ажырашканбы, же аздагы мамилелери барбы? Азыр жок, азыр 2 жылдан бери мамилеси жок азыр. Өзүнчө жашашат. Дагы кошумча эмне айтасыз? Кошумча эмне деп айтаттым? Ушул президенттин Садыр Нуркожоевден суранычым эле ушул.
кызым ошо Бишкек шаарынан ошо жашоо үчүн үй берүүнү суранамын да. Себеби азыр мен жашыбыз өтүп 79-га кирдим. Карып калдык энди. Үй жай неме кылышка каражатым жетишпейт, анан оягы бар дейм кыскасы. Анан бул жерде өзүңөр билесиздер, кичине уулумам убактылуу эле Бишкекте иштеп жүрөт. Ол енді кичине уулума калыш керек бул үй энди. Туурабы энди? Ол өзүңөр билесиңер, бул семьяда алы жеңе менен кайын сиңдиси кошулуп атышып атты бир үйдө. Туурабы? Ошондой да, ошол положениеде азыр безвыходный положениеде турабыз азыр биз энди кыскасы. Ошол. Азыр аксакал. Бул үйдө 1978-жылы бүтүрүп киргенмин мен ушул үйдө. Мына ал үйдө төлкөлө. Кийин бул үй 5 жыл болду, бул үй бүтүрдүк эме кылып туруп. Ошол тиричилик, жашоо тиричилик. Эме кылып. Айтыр ошо, билесиңер, айтыр. Неме. Жашоо ошол огородко эме кичине бир сөттүк, 2 сөттүк жерге картошка тегебиз, жүгөр өстүрөбүз, беде эгебиз. Ушул мөмө жемиштен алма бар. Шумалгача эмне жумуштар болгон? Мурдабы? Мен Баткен районунун автовазасы иштегемин. Шу. Канча жыл иштедиңиз? 30 жыл иштегем. Эме кылып туруп, ошол жерден пенсияга чыгып иштеп жүрүп, мен пенсия жашка жеткенден кийин 2008-жылы пенсияга чыкканмын. Эме кылып туруп. Ошол. Айылда дагы не тиргилик кыласыздар? Айылдабы? Айылда бул пенсияга чыккандан кийин үйдүн огород иштейт экенсиң, алың жетишсе. Ошол. Огород ушул да биздики. Андан башка эчтеке жок эми. Кичинем. Андан башка бизге эми жумушам жок да. Эми болуптур. Саламатсыздарбы, кыргыз элим жана президентибиз Садыр Жапаров. Мен 5-6 күн мурда Инстаграмга кайрылуунун себеби мен Баткен областы, Баткен районуна караштуу Карабулак айылынын тургуну болом. Биз 8 бир тууганбыз. 8 бир туугандын мен 5-инчиси болом. Менден кийинки 3 бир тууганым сиңдим жана 2 иним ошо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Апам, атам Кудайга шүгүр бар. 80ге таяп калган кишилер, баатыр эне. Буларды айта кетсем, буларды биз кичинекей инем Бишкекте Аламидин бир дүлөйлөр мектебинде окутканбыз. Ошондо сиңдимдин жашына карап, кичинекей инимдин жашына карап, сиңдимдин жашы өтүп кетип, ошол себептен сиңдим окуй албай калды. 2 иним окууду бүттү, Кудайга шүгүр. Шофёрлукту деле окуттук. Ошол 5 бир тууганыбыз ортодо карап жүрдүк. Баарыбыз ортодо шаар жерде бирибизден 100 караганда 100 кара ошентип ортодо карап ушул даражага, ушул күнгө жетти. Бирок азыркы заманга жараша бир аз кичине кыйынчылыктар болуп атат. Эми биздин алыскы Баткен районунда, алыскы региондордо жашоо өтө эле кыйын. Себеби бизде жер маселеси көптөн бери чечилбейт. Ош күнгө чейин деле биз эл катары деле жүрдүк, эч жака деле кайрылбай эле эл катары эл не дейт экен деген ойдо уятко деп ушул күнгө чейин келдик. Бирок кыйын, азыр заман кыйынчылыкта айла жоктон чыкканга туура келди. Себеби булар деле эми чоңоюшту, алыс жакында үй-чөнү үйлөдүк, жайладык. Кудайга шүгүр жөнүндөн 2 балдары бар. Бирок сиңдимдин турмушу болбой 5-6 жылдан бери апамдын үйүндө эми жашап кетер, эми
түшүнүшөр деген ойдо жүрдүк, бирок мына эки жакта жүргөндөрүнө 5-6 жыл болду. Апамдын үйүндө отурат. Ошо сиңдиме эл катары мен деле жер маселеси боюнча бара турган жерге барып, кайрыла турган жерге кайрылдык. Эч бир жыйынтык болгон жок. Анан айла жок, кайрылууну чечтим. Ошо сиңдим деле пасоясын 1 жылдан бери бербейт. Себеби булар эми ата-энемдин үйүнө сиңдим отургандыгы үчүн ал жерде ошо эң кичинекей ийним деле мүмкүнчүлүгү чектелген 2 баласы менен келинчеги менен жашайт. Апам атам бул. Анан ал ийнимди Бишкекке келип жашап, иштеп, тирлигиңерди кылгыла деп ошо квартирага жайлап, квартирада деле жашап жүрдү. Ишкананан жатаканаларда деле жашап жүрдү. Бирок ошол себептен бул сиңдиме пасоя чыкпай калды. Себеби бул бир үйдө бир киши иштеп атат деген базадан чыгып калып, ошо ийнимдин иштеп атканы. Анан ошо апам атам пенсия алып аткандыгы үчүн ошо сиңдиме 1 жылдан бери пасоя берилбейт. Эми бул мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кыйынчылык эле 2 баласы менен. Андан сырткары буларды азыр мен эл катары ошол ипотекага деле, мамлекеттик ГИКке деле кайрылгам. Былтыр ошо кичинекей ийниме деле өзүнүн иштеген акчасына эптеп үй алса, өздөрү менен өздөрү эл катары жашаса деп мамлекеттик ГИКке деле кайрылгам. Документин туурлап тапшырткам. Бирок очерети 3326 болуп, азыр карасам 3260 очеретте экен. Ошол тарабынан деле мамлекет кичине көзөмөлгө алып, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кичине льгота бар деген үчүн кайрылгам. Ошолорду деле кайрылып жеңилдик берсе, булар деле ошо 30% болсо деле акчасын төлөп эл катары үй алса деген, бирок ошого деле жетпей койдук. Анан дагы бир маселе, булардын биз ушул күнгө чейин тиешелүү жерлерге кайрылдык. Мисалы үчүн айыл өкмөт, айыл башчы, соцзащита, губернаторго чейин деле бардык. Эл айткан сөздү деле айттык. Эл катары эле күттүк. Жер десе жер берилет экен деп, бирок жерден деле азыр дайын жок. Канча жылдан бери деле 2009-жылдан бери деле жер маселеси чечилбей келет. Анан Бишкекке келип, арабтардын фондуна деле барып көрдүм, Асафа фондуна деле барып көрдүм. Жогорку кеңешке деле 2 жолу кирип чыктым. Ошо өзүбүздүн эле депутаттарга кирип чыктым, ал жерге деле арыз таштадым. Ошо маалда деле президентибиз Садыр Жапаров жаңы шайланганда президентке деле катар кулу кайрылдым. Ошол мезгилде УКМК башчысы Камчыбек Ташиев деле иштеп жүргөн, ага деле катар кулу кайрылдым. Себеби эми ал регионго карабай соопчулук үчүн жардам бергендерди көп көрүп аттым, угуп аттым. Ошолор катары менин бир туугандарыма деле болуп калабы деген ойдо кайрылдым. Бирок каттарым жетпей эле ошо кайра эле Баткенге барат, күтүп туруңуз, жер берилет деген эле ошо жоопторду алып аттык. Андан башка эч бир жалчылуу жооп деле алган жокпуз. Эми болуп калса жакшы болот эле, ушул күнгө чейин участок берилсе деле жакшы болмок. Эми бүгүнкү күндөн эртеңки күндүн асман менен жер деле айырмасы болуп атат. Кымбатчылык, жашоо деле кыйын. Биздин айылда 6 саны амандар деле жашаш кыйын, өтө деле жери каттуу, тиричилиги деле өтө оор десем болот. Суу жок. Жер маселеси биринчи очередте көп эле эми үй бүлөдөн сурасаң баары эле жок дегенде бир 2 семья, 3 семья бир үйдө жашашат.
ошол деле эми жер маселеси чечилбегендигинин себебинен ошол анан ошол мен ошо бир тууганым сиңдиме көптөн көп ойлоном, ушул деле эми кичине эл катары жашаса экен, эки баласы менен ушул деле үйлүү жайлуу болсо экен. Ата энем жашы деле эми карагыдай жашта эмес, 80 жашта 80 жашта. Эми бизге окшогон тили бар, 6 саны аман айтып дей турган адамдарга муктаж. Ичиндеги көп нерселерди мага айтышат. Ушундай деп. Кыйналганда кыйналышат. Көп нерселерин шаар жерде чечип бергенге аракет кылам. Бирок шаар жерде иштебесең жашаш кыйын. Ошол себептен ошо көптөн көп ошо сиңдиме жардам болуп калса экен, эл катары соопчулук үчүн деле жардам берем дегендер болсо, ошол сиңдиме жардам болуп калса, эл катары өзү менен өзү жашап кетсе, мындан кийинки жашоону мен өзүм Бишкекте болуп калса, эми бул жакта шарт бар, шанс бар. Себеби баласын, кызыны садикке, мектепке берип коюп иштегенге деле шарт бар. Ошон үчүн мен өзүмдүн көзөмөлүмө алам, мындан кийинки жашоона жардам бергенге. Ушул күнгө чейин баарыбыз эле бир туугандар ортодо карап, жардамдашып, каралашып келдик. Бирок биздин азыркы заманда жардам бергенибиз утурумдук эле жеген ичкенге болуп калып атат. Мындай чоң нерсеге эми жардам бергенге күчүбүз жетпей калды. Себеби биздин деле балдарыбыз чоңоюп, өзүбүз менен өзүбүз болуп кичине жетиштириш кыйын болуп атат. Ошон үчүн мен президентибиз Садыр Жапаровдон, урматтуу Садыр Жапаров, мен сизден суранарым, ушу сиңдиме жардам берүүңүздү суранам. Ушу ипотека жагынан болсо деле жардам берип койсоңуз, ушу балдары менен жашап, тилини кылып, бул деле эл катары жашаса дейм.